Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Бүгүнкү күндүн көйгөйүнөн дагы бир маселени көтөрүп чыгайын дедим. Бул фитна. Фитна дегенде бул эмне нерсени айтабыз? Фитна бул биздин жашап аткан тынчтык жашоосун мындай бурмалап, ар бир нерсени айтып, же болбосо тынчтык жашоого кандайдыр бир мындай кандай түшүндүрсөм, ак жашоого анын үстүнө кара сыяны төккөн сыяктуу бул дин жашоосуна дагы баягы динде жок нерселерди киргизип, ошол нерсени дин кылып көргөзгөнү бул чоң фитна. Мисалы бул зына, чоң фитна. Арак ичүү, чоң фитна. Гыйбат, чоң фитна. Бирөөнүн ортосуна кирүү, чоң фитна. Деги койчу, бул сенин жашооңду буза турган нерселердин бүт баары фитна болуп эсептелет. Ал эле эмес, адамдын оюн өзгөртө турган, жаман жакка өзгөртө турган фикир дагы бул фитна болуп эсептелинет. Фитна жөнүндө көптөгөн динибизде жаман айтылат. Бул фитнадан алыс болгула деген сөздөр аябай көп. Ошонун арасында Аллах Таала Куранда «Аль-фитнату ашадду минал катл». Бул бузукулук фитна адам өлтүрүүдөн дагы жаман нерсе дейт. Дагы бир башка аятта «Аль-фитнату акбару минал катл». Бул фитна, бул адам өлтүргөндөн дагы чоңураак нерсе, чоңураак күнөө болот деп айтат. Эмне үчүн? Эгерде бир адамды өлтүрүп кое турган болсоңуз, ал адам өлдү калды, анын атынан аты эле калып кете берет. А эгерде бир инсандын аркасынан, же болбосо сиз бир фитнаны баштай турган болсоңуз, ошол фитнанын артынан бир адам бузулат, бир айыл бузулат, бир коом бузулат. Азыркы тил менен айтканда район, шаар, бир мамлекетти бузуп коюшуңуз толук ыктымал. Азыркы учурда билесиздерби, мына ушул жаш балдарга мультик тартуу менен, ошолор көрө турган жанагы тасма тартуу менен сиз чоң бир фитнаны киргизип койсоңуз болот. Ошол жаш балдардын фикросын, ошол жаш балдардын оюн түп тамыры менен өзгөртүп салсаңыз болот. Демек мындан чыкты: «Аль-фитна акбару минал катл». Бул фитна баягы адам өлтүрүүдөн дагы чоң нерсе. Жана айткандай, адам өлтүрдүң калды, анын аты эскерилип ошол бойдон калат. А бирок бирөөнүн артынан фитна кыла турган болсоңуз, жаш балдарды буза турган болсоңуз, бир коом, бир мамлекет түп тамыры менен жоголуп кетиши толук ыктымал. Ошол үчүн бул фитнадан алыс болуу зарыл. Дагы бул бузукулук фитна боюнча көптөгөн аят хадистер бар. Ошолордун арасынан дагы бир хадис келет: «Аль-фитнату наима». Бул фитна, бузукулук, ал уктап жатат. «Ла'аналлаху ман айқазаха». Кимде-ким ошол бузукулук фитнаны ойгото турган болсо, ага Аллах Тааланын лаанаты болсун деди, каргышы болсун деди. Ошол үчүн бул фитнадан алыс болуу ар бир эркектин, ар бир аялдын милдети. Ага парз болуп эсептелинет. Ошол фитнадан алыс болуусу. Анан фитнага чакыруучу нерселер дагы бар, ошол фитнага баруучулар дагы бар. Эгер фитнага кайсыл бир инсан чакыра турган болсо, андан алыс болушубуз керек. Кайсыл бир инсан ошол фитнага кетип аткан болсо, бузукулукка кетип аткан болсо, аны токтотушубуз керек. Мына ушул чыныгы момундун милдети. Анткени кайсыл бир инсан өзүнө жакшылык кааласа, ал чыныгы момун боло турган болсо, башка бирөөгө дагы ошол жакшылыгын каалайт. Мен мисалы бир бузукулуктан алыс боло турган болсом, башка досумду дагы, кошунамды дагы ошол бузукулуктан алыс кылышым керек. Эгерде ошол бузукулукту алар кылып аткан болсо. Эгерде бир бузуку баштай турган болсоңуз, сиз бир мамлекетти жөн эле жок кылып коюшуңуз мүмкүн. Илгери тарыхта аябай көп келет. Тарых бетинде алтын тамгалар менен калып калган. Бир эле аялды ошол бузукулук фитна катары бир коомго жөнөтүп, ошол коомдун эркектерин алсыратып басып алган мындай фактылар катталган. Бир эле
аял эмес, балким миңдеген, 10 миңдеген аялдарды ошол бир коомго киргизип, ошол эркектерин азгыра албаган алтын тамга менен ушул барак бетинде калган тарых бүгүнкү күнгө чейин келип отурат. Демек, бир эле фитнанын айынан сен бир коомду жок кыла аласың, бузукулуктун айынан. Ошол бузукулукка карай дагы бир нерсени айтып кетейин. Жамгыр эки түрдүү болот. Биринчиси не'ма, Аллах Тааланын бизге берген неаматы. Андан биз пайдаланабыз, эгиндерибиз суу ичет. Бул биздин жаратылыш өзүнүн угуна келет. Ошол жамгыр менен. Жамгыр менен жер көгөрөт. Дагы бир жамгыр бар, Аллах Тааланын каргышы, Аллах Тааланын баягы ачуусу, азабы деп билиңиз. Кайсыл бир коомдо бузукулук, фитна көбөйүп кете турган болсо, мына ошол коомго Аллах Таала өзү баягыдай пайдасыз жамгырларды көп берет. Сел, көчкү, мына ошол жамгырдын айынан. Мына ушундай нерселер келет. Демек, Аллах Тааланын азабы кайсыл бир коомго жааган болсо, анын азабы ушул жамгыр аркылуу дагы келет деп билиңиз. Эгерде ошол айылда, ошол жерде, ошол мамлекетте фитна, бузукулук, күнөө иштер көбөйүп кете турган болсо, Аллах Таала баарыбызды мына ошол бузукулуктан, фитнадан сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.